Байкайсыңбы, кыргыздар кайсы жерде болбосун бат эле таанышып кетет. Ооба, эң кызыгы чет өлкөдө жолуктуңбу 5 мүнөттөн кийин эле туугандай болуп каласың. Бул менимче меймандостуктан, бизде конога Кудайдын берген деген түшүнүк бар да. Туура. Бирок ошол эле учурда кыргыздар аябай чыдамкай, кыйынчылыкты көп көргөн эл. Ошон үчүнбү тамашага жакынбыз, кыйын учурда да күлүп коебуз. Ооба, юморлар бул биздин коргонуу механизми окшойт. Бирок жүрөгүбүз таза, ниетибиз түз. Кыскасы, кыргыздар сыртынан катуу көрүнгөнү менен ичинен абдан жылуу эл. Так ошол. Ошол үчүн кыргыз болуп төрөлгөнүбүзгө сыймыктанабыз. Бул жагдайды айтпасам болбойт, Куликовский. Маселесин эмнеде деп ойлойсуң? Негизги маселе бизнес эл менен иштешкенде тилге жана улуттук сезимге көбүрөөк көңүл бурушу керек. Ишкерлер эл үчүн иштеп атабыз дешсе, кыргыз тилине да сый урмат көрсөтүшү керек. Туура. Тилге болгон урмат бул элге болгон урмат. Муну коом ачык талап кылып атат. Ошондуктан урматтуу ишкерлер, улуттук баалуулуктарды баалай билиңиздер. Ооба, туура. Таттуу тилде талыкпай сүйлөп, даамдуу таттууларды жасай бериңиздер. Кыргыз элинен айланса болот, биримдиги жүрөк жылытат. Туура айтасың, кесиптеш. Биримдүү элибиз бар болсун ар дайым.